Президенттин эл үмүтү эл аралык стипендиясына документтерди кабыл алуу 4 августта башталат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинен билимин жогорулаткысы келген талапкерлер конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди бере алат. Ыйгарым укуктуу орган бекиткен форма боюнча эл аралык стипендияны ыйгаруу конкурсуна катышуу үчүн талапкерлердин толтурулган анкетасы, паспорт, инсандын күбөлүгү, Кыргызстандын жогорку окуу жайында 3,8 баллдан кем эмес жетишкендигинин орточо упайы менен, транскрипти тиркөө менен бакалавр адиси же магистр диплому, программаны, адистикти, окуу мезгилин көрсөтүү менен мамлекеттик же расмий тилде нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормолору менен академиялык окууга кабыл алынгандыгын ырастаган документтердин көчүрмөлөрү, чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар тарабынан берилген жетишкендиктер жөнүндө расмий документ, адистигин, курсун, окуу жайда пайдаланылган баалоо системасы жөнүндө маалыматы, ошондой эле чет өлкөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларында академиялык окууда окуп жаткан адамдар үчүн мамлекеттик же расмий тилге нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормолору менен ошол окуу жайда учурдагы жетишкендиктин орточо баллын көрсөткөн белгиленген үлгүдөгү маалымат, жарыялоолор, автордук күбөлүктөр, баяндамалардын тезистери, дипломдор менен ырасталган илимий изилдөө иштерине активдүү жана натыйжалуу катышуу жөнүндө маалыматтар, эл аралык стипендияны ыйгарганга чейин 2 жыл ичинде башка коомдук сунуштар жөнүндө, илимий изилдөө иштеринин натыйжалары жөнүндө маалыматтар, анын ичинде эл аралык, республикалык же ведомстволук конференцияда, семинарда тиешелүү деңгээлдеги тегерек столдо баяндама менен чыгып сүйлөө аркылуу, документтерди онлайн кабыл алуу 3 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Андан тышкары документтерди кагаз түрүндө министрликтин 3-кабатында жайгашкан 311-бөлүмүнө тапшыруу керек. Аталган окуу жайдагы жылдык стипендиянын көлөмү $50 000 ашпоого тийиш.